Убакыт учкан куштай зымырайт экен, аны токтотууга эч кимдин күчү жетпейт. Мына, дүйнө жүзүндө прогресстен, компьютердик технологиянын, жаңы илим техниканын өнүккөн мезгилинде өлкө билимдүү жаштарга муктаж болуп жатпайбы? Чындыгында өлкөнүн келечеги жаштардын колунда эмеспи? Анткени жаштар жаңыча ой жүгүртүүлөрү, жигердүү дамилгелери, илим техникага жаңы ачылыштарды жасагандыктары, заманбап технологияларды колдоно билүүсү менен мурунку муундан айырмаланып турат. Азыркы учур алдына туура максат кое билген, ага жетүүгө умтулган, принципиалдуу, элдин жүгүн көтөрө билген, өз өлкөсүнүн жоопкерчилигин мойнуна ала алган жаштарды гана күтүп жатат. Анткени жаш жаранда күч, энергия бар. Ошону өз мекенинин өсүп өнүгүшүнө туура пайдалануусу керек. Акыркы жылдары жаштар арасында илимге, китепке, руханий баалуулуктарга өз салымын кошкон демилгечилердин чыгып жатканы бизди кубандырат. Алар чоң ийгиликтерди, бийик чокуларды багындырып жасаган кадамдары жана жетишкендиктери менен Кыргызстандын желегин дүйнөгө желбиретип таанытып жатышпайбы? Булардын катарына кыргыз спортчусу, күрөш боюнча дүйнөнүн чемпиону Айсулуу Тыныбекованы сыймыктануу менен атай алам. Мындай жаштардын бекем эрки, талбас эмгеги, тайманбастыгы келе жаштарга үлгү болот эмеспи? Тилекке каршы жаштарыбыздын арасынан бирөөлөрдүн жардам беришин, тагыраагы даяр нерсени күтүп, ийгиликке жетүүнүн жолун билбей жүргөндөр көп кездешет. Ошондой эле өз жөндөмүнө жараша туура кесип тандабай, диплом алуу үчүн окуп, коомго пайдасы тийбеген дипломдуу сабатсыздар көбөйүп жатабы деген ой мени түйшөлтөт. Келечек жаштардын колунда дейбиз, бирок бизди алдыда кандай келечек күтүп турат деген ой ар бирибизге келет. Өлкөбүздү коррупционерлер, бизнесмендер ээлеп, мамлекетибиз бардык жагынан көз каранды болуп турганда, ыйманы таза, билимдүү, акылдуу жаштар биригип, өлкөнү туура жолго сала турган күч пайда болсо жакшы болмок деп ойлойм. Бүгүнкү күндө өлкөнүн келечегине кайдыгер карабаган жаштарыбыз көп. Аларга улуу муундар зор ишеним көрсөтүп, туура багыт берип, мамлекетибиз колдоо көрсөтсө жашообуз жакшы нукка өзгөрөт эле. Мындай демилгелүү жаштар өзгөчө дүйнөнү каптаган пандемия учурунда четте турбай, өз салымын кошкондору ар бирибиздин жүрөгүбүздү жылытты. Өзүбүздүн кичи мекенибиз Каракөл шаарында жаштардан ыктыярчылар түзүлүп, жарандарыбызга жардам көрсөтүлүп, адамдагы эң мыкты сапаттарды, кайраттуулукту, боорукерликти, айкөлдүктү көрсөтүшүп, жаңы өсүп келе жаткан жаш муундарга үлгү болуп беришти. Бирок беш кол тең эмес дегендей, күнүмдүк жашоого кызыккан, моралдык жактан таза эмес, алдаганга, тоногонго жөндөмдүү адамдардын иши жүрүп, ити чөп жеп жатканы өтө өкүнүчтүү. Натыйжада муну көргөн жаштар жеңил жол издешип, кылмыштуулукка барышына таасирин тийгизип жаткансыйт. Азыркы ааламдашуу доорундагы маалымат каражаттарынын таасири менен батыш маданиятына азырылган жаштар улуттун тарыхына, маданиятына, үрп-адатына, тилине кызыгып да койбойт. Туура эмес тарбияда өсүп жатышканы ар бир кыргыз ата уулду ойлонтот. Мектеп партасынан эле мекенчилдик сезими бизди ойготуп, улуттук баалуулуктарыбызды, рухий дөөлөттөрүбүздү сактоого, өз өлкөбүздү сүйүүгө жана өнүгүшүнө салым кошууга тарбияланышыбыз керек. Кыргыз мамлекетибиздин эркиндигин сактаган, гүлдөгөн өлкөгө айландырууга жан дилибиз менен берилген чыныгы уул кыздар биз экенибизди жадыбыздан чыгарбасак. Мен дагы быйыл сүйүктүү мектебимди ийгиликтүү аяктап, алдыма койгон максатыма жетип, улууну урматтаган, кичүүнү ызаттаган, эбалдан келаткан ата салтын сактаган, Кыргызстандын өсүп өнүгүшүнө салым кошом деген тилегиме жетүүгө бардык күчүмдү жумшайм. Эл баянымда Кыргызстандын келечеги жаштардын колунда экенин унутпай, бийик, намустуу, аруу, сыймыктуу кыргыз жаштары деген атты таза кармап, коомдо эл ишенген, эл үчүн эмгек кылган, ата журтту сүйгөн, баш көтөрүп келечекке умтулган, алдыга койгон максаттарды багындырган, гүлдөгөн өлкөнү курган жаштардан бололу демекчимин.